Саламатсыздарбы, урматтуу эле көрчүлөр. Эфирде маанилүү маек берүүсү. Бүгүнкү маегибиз чек ара аймактарында кеңири жайылган мыйзамсыз мал аткезчилигине каршы көрүлүп жаткан чаралар туурасында болмокчу. Бул маселе коопсуздук, экономика жана аймактык стабилдүүлүккө түздөн түз байланыштуу. Ал эми бул багытта жүрүп жаткан иштер туурасында Баткен бажысынын өкүлү биз менен маек курмакчы. Биздин студияда Баткен бажысынын башчысынын орун басары, бажы кызматынын подполковниги Абдурахманов Шерали Исмаилович келип отурат. Саламатсызбы, Шерали мырза? Мына бүгүнкү күндө биздин аймакта гана эмес, жалпы Кыргызстан боюнча этке болгон баанын өсүп кетиши коомчулук арасында аябай талкууну жаратты да, нараазычылыкты туудурган учурлар болуп калды. Анан буга байланыштуу жерлерде ушул айрыкча чек ара аймактарында мал аткезчилигине алдын алуу, аны токтотуу боюнча чаралар көрүлүп баштады. Мүмкүн бул аракеттер сиздерде буга чейин деле жүрүп келгендир, бирок бүгүнкү күндө ушул рыноктогу ошол этке болгон баанын өсүп кеткендигине байланыштуу бажысынын, Баткен бажысынын ишмердүүлүгү абдан биздин телекөрүүчүлөр үчүн дагы маанилүү болуп атат. Деги эле бүгүнкү күндө Баткен облусунда ушул Баткен бажысынын ишмердүүлүгү кандай жүрүп атат? Ушул мал аткезчилигин алдын алуу, аны менен күрөшүү багытындагы маалыматтан маекти баштасаңыз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, областыбыз эки өлкө менен чектешип турганын, бул деген өзүбүздүн абийирсиз жарандарга андай ыңгайлуу шарттарды түзүп, аткезчилик менен алектенип атышат. Мал аткезчилиги боюнча облустубуздун жетекчиси генерал майор Айбек Асанович Шаменов үстүбүздөгү жылдын 3-сентябрында жыйын өткөрүп, күч түзүмдөр органдарына жана ыйгарым укугу бар органдарга аткезчиликти, мал аткезчилигини болтурбоо жана ага бөгөт коюу боюнча атайын тапшырмаларды берди. Ал тапшырмалар боюнча азыркы учурда Баткен бажысы тийиштүү иш-чараларды күчөтүлгөн тартипте алып барышты. Мына жыл башынан айтсаңыз, жыл башынан бери эмне иштер жүргүзүлдү, анын жыйынтыгы кандай болуп атат? Жыл башынан бери Баткен статистикага такалып кетсек, жыл башынан бери Баткен бажысында 16 мал аткезчилик фактысы катталган. Аларга малдардын ээлерине 1.9500.000 айыппул салынып, 11 баш бодом малдары сот органдары тарабынан конфискация болду, жана бир автоунаа кошо конфискация болду. Жалпы кармалган малдын баасы 71 башты түштү. Анан азыркы учурда дагы сот органдарына ушул мал аткезчилиги боюнча бир материалды өткөрүп бердик. Негизинен статистикага таяна турган болсок, мал аткезчилиги боюнча азыр чек ара кызматы жана башка тийиштүү органдар менен биз иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Кече 9-сентябрда бир фактыны аныктадык. Өзүбүздүн жаран койлорду, 42 баш койлорду Өзбекстан Республикасынын Сох анклавына айдап кирип кетип аткан жеринен биз бөгөт койдук. Ал жерге азыр Баткенге алып келип 21 күн карантинге алдык. Бул боюнча мыйзам талаптарына ылайык чаралар көрүлөт. Жакшы. Негизи Кыргызстан мындай мал киндиктүү өлкө деп коебуз. Анан бизде Кыргызстандан ошо кошуна өлкөлөргө экспортко чыгаруу кандай масштабта жүргүзүлүп келген? Мисалы, мына өткөн жылдарга салыштырмалуу быйылкы жылы кандай болуп калды, өткөн жылы кандай болуп калды ошол мал экспорту расмий сыртка чыгаруулар боюнча? Аябай жакшы суроо болду. 2024 жылы жалаң Өзбекстан Республикасына экспорт болуп аткан, себеби Тажикстан Республикасы менен чек ара жабык болгон. Буга байланыштуу. Жалпы статистиканы алсам, 28.958 баш бодом мал, 166.975 кой эчкилер,
385 баш жылкылар Өзбекстан Республикасына официалдуу түрдө экспорттолгон. Ал эми 2025 жылы бул көрүнүш абалда канча аз болду. Бодомал 1103 баш, кой эчкилер 5485 баш болду. Буга себеп азыркы ошо өлкөбүздө эт азык-түлүк коопсуздугуна камсыздоо максатында, анан эттин баасын турукташтыруу максатында мамлекетибиздин жүргүзүп жаткан саясаты болуп эсептелинет. Жылдын башынан Айыл чарба министрлигинин квотасы бир түрткү болду. Анан августтун 20-сында Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин токтому чыкты. Убактылуу ошол мал жаныбарларыны, кой, эчки, бодомал, жылкыларды убактылуу өлкөбүздөн ташып чыгууга тыюу салынды. Ушул көрсөткүчтөр аябай жакшы түрткү берет. Ушул кайрадан эле ушул жанагы мал аткезчилиги боюнча дагы айтып берсеңиз, мына бүгүнкү күндө ошол мал аткезчилиги менен күрөшүүдө чек ара кызматы менен байланышты айттыңыз, тиешелүү органдар менен, жергиликтүү бийлик менен болгон байланышыңыздар канчалык жолго коюлган? Бүгүнкү күндө ушул бажы тарабынан мобилдик топтор уюшулганбы? Алардын ишмердүүлүгү кандай болуп атат? Ушул боюнча дагы айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Жергиликтүү бийлик менен дагы иштер алып барылып атат. Мисал келтирип айтсам, кече ошол кармалган койлорду баягы айыл башчы келип, ошо биздин кызматкерлер менен чогулушуп, ошол жерде кароолорду жүргүзүп, ошол жерде тийиштүү кагаздарды жүргүзүштү. Анан бул жака Баткен районуна транспортировка жагында көмөк көрсөттү. Сактоо жүргүзгөнгө. Анан мобилдик топтор азыркы учурда өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Баткен районунда разведка участкасында бар, Лейлек районунда Сүлүктүү участкасында бар. Анан өзүбүздүн бажы кызматынын Кадамжай районунда 2 мобилдик постубуз бар. Бул Кадамжайдын Пүлгөн айылында жана Кадамжай районунун Бирлик айыл өкмөтүнүн Чечме айылында. Булар дагы мобилдик посттор дагы ошол мал аткезчилигини болтурбоо максатында өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатышат. Мына сиздердин ишмердүүлүгүңүздөрдө ушул малды мыйзамсыз ташылып кеткен негизги маршруттарды аныктай алдыңыздарбы? Кайсыл аймактардан ушул маршруттар өтөт? Алардын ушул бет ачылган схемалары болдубу сиздер тараптан? Чоң рахмат сурооңузга. Ооба, ал аныкталган. Азыр ушул Баткен районунда бул Сок анклавы, Кадамжай районунда Шахимардан анклавы. Ушул эки участок аябай азыр ошол эме болуп атат, мал аткезчилиги көп болуп атат. Схемасын эми айтпай эле коеюн. Лейлек районунда баягы арка участогунда болуп жатат. Эми мына мал аткезчилиги боюнча абдан маанилүү болуп атат. Өзүңүз айткандай эле азык-түлүк коопсуздугуна түздөн түз тиешеси бар. Анан ошол иш жүргүзүүдө, мал аткезчилик менен иш жүргүзүүдө коомчулуктун сиздерге болгон жардамы канчалык маанилүү да? Ошол эл менен иштешүү кандай жолго коюлуп атат бүгүнкү күндө сиздер? Бул багыт боюнча азыр биз дагы ишти алып барып атабыз. Мен ушул учурдан пайдаланып, ушу теле көрүүчүлөргө кичине кайрылып кетейин дедим. Айныкса мына чек ара тилкесине жакын жашаган жарандарыбызга ушундай ошол айылыңызга болобу, сиздердин көчөңүздөргө болобу кандайдыр бир өзүңүздөр таанып билген адамдар малдарды ташып келсе, койлор болобу, бодомалдар болобу, бизге кабар берсеңиздер, биз биргеликте сиздер менен чогуу ишти алып барсак, тез эле мындай жакшы жыйынтыктарга жетебиз деп мен мындай ишенип кепилдик берип кетем.
Анан мына Шералы Исмайлович, бүгүнкү күндө эми бул мал аткезчилиги биринчи кезекте мыйзам бузуу. Анан бүгүнкү күндө ушул мыйзамда ушул мал аткезчилиги менен кармалган биздин жарандарга кандай жоопкерчилик каралганда, ушул боюнча дагы айтып кетсеңиз, бүгүнкү күндө алардын ошол кармалган мүлкү конфискация болуу дагы каралганбы, ушулар боюнча айтсаңыз, канчалык жоопкерчилик? Албетте жоопкерчилиги бар. Баягы малдын ошо бир партияда кармалган малдын баасы 500 миңден ашса бул кылмыш жоопкерчилигине тартылат. 500 миңге чейин болсо баасы. Ал укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде чаралар көрүлөт. Айып пулдары көп, 60 миң сомдон башталат. Анан автоунаа менен болсо, баягы чек араны бузуп өтүп аткан факты менен кармалган болсо, автоунаасы конфискацияланат, малы дагы чогуу конфискацияланат. Анан эми мына бүгүнкү күндө мамлекеттик чек ара кызматы менен биргеликте иш алып баратат экенсиздер. Бүгүнкү күндө ушул чек ара аймактарындагы ушул мал аткезчиликтерине көзөмөлгө алууда канчалык заманбап технология колдонуп атат да? Бүгүнкү күндө мына мисалы чек араны кайтарууда дрондорду учуруп, ушул көзөмөл жүргүзүлүп атат. Ушул мал уруулук менен алектенип аткандарды дагы, мисалы биздин жол коопсуздугу боюнча дагы кызматкерлер карап атышат. Ушу сиздерде дагы ушул маселелер каралып, ушундай көзөмөлгө алынып жатабы деген? Азыр сөзсүз ал дрондордун пайдасы аябай көп тиет бизге. Бул баягы сот процессинде аябай пайдасы көп тиет. Баягы өтүп аткан кезинде баягы аткезчилик процессини жүргүзүп аткан жерде баягы видеолор, дрон менен тартылган видеолор аябай пайдасы көп тийип, ошол жыйынтыгында мал аткезчилиги эле эмес, башка аткезчилик менен алектенип ошо колго түшкөндөр ошол жыл үстүндө 20 автоунаа конфискация болду. Канча бир 4-5 миллион сомдук товарлары да конфискация болду, бир 3-4 миллион сомдук товарлары дагы жок кылынды. Демек, жанагы элибиздеги көрбөйт деп уурулук кылба деген сөз азыр бүгүнкү күндө дагы эле өзүнүн актуалдуу күчүндө. Бардык мамлекеттик ошо чек ара бекем кайтарууда ар кандай мыйзам бузуулар алдын алынып, сиздер тараптан тиешелүү чаралар көрүлүп атат экен. Анан эми ушул жыйынтыгында эми мына сиз айтып атасыз, мал аткезчилиги бул бир эле мыйзам бузуу эмес, бул ошо кошуна турган мамлекеттер менен болгон ишенимди дагы бир топ залакасын тийгизип, өз ара ишмердүүлүктү жүргүзүүдө өзүнүн тескери таасирин тийгизет деп, анан көрүүчүлөргө, телекөрүүчүлөргө, жалпы эле областыбыздын тургундарына дагы айта турган маселеңиз болсо, же болбосо ушул бүгүнкү күндө Баткен бажысынын ушул ишмердүүлүгү боюнча дагы айта турган, алдыдагы пландар боюнча дагы айта турган маселеңиз болсо, мүмкүнчүлүк берсек. Биринчи ушул дагы Баткен областынын тургундарына, айныкса ошол чек ара тилкесине жакын жашаган тургундарга мен кайрылып кетем. Ошол мал аткезчилигини токтотконго жардам бериңиздер. Биз менен чогуу кызматташыңыздар. Сиздердин кызматыңыздарды өлкөбүздүн экономикасына жана азык-түлүк коопсуздугуну камсыздоо максатында аябай салымыңыздар көп болот. Ар дайым биз кызматташууга даярбыз. Анан бажы кызматынын азыркы учурда жүргүзүп аткан Баткен бажысында ала турган болсок, алдыга койгон планы биздин өткөрмө пункттары азыр кеңейтилүү пландалууда, чоңойтулуп, анан цифровизация жагына аябай мындай көп көңүл бурулуп атат. Бажы кызматы өзү атайын смарт бажы деген бир платформа иштеп чыкты. Бул бажы кызматынын кызматкерлеринин ишини жеңилдетип, тездетүүгө, анан башка чек арадан өтүп аткан, баягы жүк ташып аткан биздин ишкерлер деп коебуз, ишегелерге дагы аябай мындай жакшы, ыңгайлуу болуп шарттар түзүлүп жатат. Бул боюнча иш жакшы жүрүп атат. Жакшы, рахмат. Мына атайын убактыңызды бөлүп келип биздин телекөрүүчүлөргө ушул аткезчилик, мал аткезчилиги боюнча сиздердин Баткен бажысынын ишмердүүлүгү боюнча кенен маалымат, маек куруп бердиңиз. Сизге
ишиңизге ийгиликтерди кааламакчыбыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күндө ушул биз кеп кылган мал аткезчилигине каршы күрөш жүргүзүүдө бир гана ушул күч органдарынын аракети эмес, жалпы коомчулуктун аракети менен биргеликте гана аракет натыйжасында биз жакшы натыйжаларга жетише алабыз деп айтмакчымын. Тушуну менен биздин берүүбүз соңуна чыкты. Берүүнү мен Мамажан Молдоев алып бардым. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.